Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн ЛТР каналы аркылуу адаттагы биздин илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартуулайбыз. Биз өткөндө негизинен Кыргыз техникалык университетинин илимий иштери боюнча сөз кылган болчубуз. Ошол салтыбызды улап, мынакей бүгүн ушул Кыргыз техникалык университетинин эң алдыңкы бүгүнкү заман талабына туура келген факультеттеринин бири бул технология факультети. Ошол факультеттин деканы, химия илимдеринин доктору, профессор Жунушалиева Тамара Сашенкуловна. Саламатсызбы? Биринчи эже өзүңүз жөнүндө сөз кылсак, себеби биз сизди ири окумуштуу катары билебиз. Канча жылдан бери илимий иштин аркасынан жүрөсүз, окуучуларыңыз бар, сиздин өзүңүздүн окутуучуларыңыз бар. Ошол жөнүндө биздин ЛТР телеканалынын илим жана турмуш телеберүүсүнө кыскача маек кылып берсеңиз. Рахмат. Факультет өзүңүз айткандай көп тармактуу. Контингенти, студенттердин контингенти 1300дөн ашат. Ошондуктан биз деген негизинен мына тамак аш өнөр жай, ошондой эле жеңил өнөр жайына өзүбүздүн студенттерибизди бүтүрүүчү кылып чыгарып атабыз. 1961 жылдан бери биз деген Өзбекистан, Таджикистан ошолорго да көп набор боюнча студенттерди чыгардык элек, миңдеген студенттерди чыгарганбыз. Жылына бизде 200-250 студент чыгарабыз, бүтүрүүчү чыгарабыз. Алар деген специалист, бакалавр жана магистр. Азыркы замандын талабы ошондой. Ошондой. Негизи деген өзүмдүн илимий ишим боюнча айтсам, биринчиден эң баштапкысында мен деген теориялык химия боюнча бир аз иштерди жазгам. Андан кийин ишимди улантып, прикладная химия деп аталат, ошого өткөнбүз. Анан биринчиден деген как раз ошо Кадамжай сүрмө комбинаты иштеп атты эле, ошол жерден хозрасчет болуп, ошол жерден илимий иш жетекчим Баткибекова Мира Баткибековна менен иштеп, ал жерден биз мынау равшлак деген отходу бар, ошондон сплав полиметаллов чыгарганбыз. Полиметаллдардын сплавын чыгарганбыз. Анын аралыгында сүрмө, фосфор, ошондой эле мыш, яг жана башка металлдар бар эле, ошону чыгарганбыз. Ошол ал боюнча бизде патентибиз бар, патентти чыгарганбыз, алганбыз. Андан тышкары ошол эле илимий иштерибизди улантып эле Телекан месторождение, штамберди месторожденияларын алтын камтыган рудалардан биз деген теокарбамиттик метод менен алтын чыгарганбыз. Теокарбамиттик метод деген бул деген цианиттен тышкары метод, бул деген экологиялык көз караштан бир аз айырмаланган метод. Бирок теокарбамид бир аз кымбатыраак, ошондуктан менимче азыркы иштетилип аткан традициялык технологияга конечно, караганда бир аз кымбатыраак болот. Негизи бүт азыр бул цианид метод менен алынган алтындардын бүт приборлору, оборудование баардыгы уже промышленный масштабта чыгарылып атат. Ошондуктан теокарбамиттик методду киргизгени анчалык мисалы деген предприятияда колдонулган жок. Немеге да барганбыз, Күнтөргө да барганбыз. Ал жерде как раз вице-президентине жолугуп, ал жерден тоже иштетели дегенбиз. Бирок алар анчалык көңүл бурган жок. Алар бизге неме беришти да, өздөрүнүн шлактарынан чыгарганга аракет кылган. Биз өтө эле катуу бирок чыгара алган жокпуз. Андан тышкары мынау деген флотореагент на основе бурых углей каракечем деген тоже колдонгонбуз. Андан тышкары өтүп биз деген сууга кайрылдык. Суу деген өзүңөр билесиңер, элдер аябай колдонот. Анын ичип аткан сууларыбызды текшере баштадык да билесиңер да, ал жергесинде негизинен жөнөкөй эле природный сууларды колдонот да. Ошондуктан ошолорду тазалаганга мынандай бир неме чыгарганбыз. Атайын средства. Атайын средства чыгарганбыз да. Бул средства сууну тазалаш үчүн. Мисалы 1 литр сууга 1 капсула ыргытсаң эле аны аралаштырып эле андан кийин бирастан кийин да ичсе болот. Мисалы эгерде эс алууда же мисалы чет өлкөгө барганда суудан мисалы деген эгерде коптонсо, анда муну деген колдонсо болот. Тамара Сашенкуловна, ушул илимий иштериңиздин баардыгы кандидаттык диссертация болду, андан кийин доктордук диссертация болду. Менин окушума караганда сиз Москва химия технологиялык институту атактуу
Мен деле эрте зашталгансыз да? Мен деле защита кылгам. Анан кийин докторлукту бияктан академияны Ооба, Илимдер академиясына. Жетекчи ошол работали. Эми Тамара эжеке ушул факультеттеги илимий багыттар боюнча айтып берсеңиз, себеби бул жерде көп кырды болгондон кийин бул тамак аш технологиясы, сүт азыктар технологиясы, жеңил өнөр жай технологиялары. Азыр биздин окумуштуулар ар бирөөсү берип аткан багытына карата, берип аткан сабагына карата илимий иш жүргүзөт. Студенттери менен, аспиранттары менен, соискательдери менен. Алар деген мисалы сүт азыктары болсо, жетекчиси Мусульманова Мукаррама Мухаммедовна, атактуу биздин профессор, Казакстанда эксперттик советтин мүчөсү, Кыргызстанда доктор. Илимдин доктору. Биздин Кыргызстаныбызда эксперттик советтерди иштейт, өзү атактуу профессор. Сүт боюнча эң мыкты профессор деп айтсам болот. Ал ошо студенттерге сабак берет. Студенттердин айтышы боюнча сабактар аябай жогорку деңгээлге берилет. Студенттердин баардыгы аябай кызыгат. Кечиресиз, Кыргызстан үчүн да, Казакстан үчүн да эксперт киши катары бул киши иштеп атат. Ошондуктан андай илимий иштер боюнча, сүт боюнча азыр деген өзүңүз мен доклад жасаганда көрдүңүз го, алар деген азыр яктын сүтүн колдонуп атышат, себеби деген элементтери күчтүү, составы да күчтүү. Азыр ушуну кандайча биз деген топоздун сүтүн. Ошондой эле алардын деген азыр карап аткан, изилдеп аткан нерселери, мисалы деген мына сүт азыктарын мурун биолак берчү эле балдарга, биолак өзүн айылга бай майда балдарга, кичинекей балдарга, бөбөктөргө эң керектүү нерсе. Ошону да изилдеп атышат алардын тармактарында. Технология боюнча жаңы программа түзүлдү. Бул программа компьютерщиктер менен жазылды. Бул программа мисалы деген продуктовый расчет деп аталат бизде деген. Ошондой компьютерлешкен биздин программаларды өзүңүздүн адистер жазышат. Өзүбүздүн профессор, өзүбүздүн студенттер ошондой эле факультет информационный технология, ошол факультеттин студенттери менен, мугалимдери менен чогуу түзүп, алар дале ошо топоздун этин кандайча колдонуш керек, алар дагы ар кандай изилдөө иштери аябай көп. Көргөзмөдө коомдук тамак аш кафедрасынын студенттердин илимий иштеринин бир бөлүгү гана көрсөтүлгөн. Студенттер жазылган азык, бул азыктын өзгөчөлүгү топоз эти колдонулган. Бул топоз эти билесиздер, өзү бийик тоодо жана таза чөп, экологиялык тараптан таза чөп менен тамактанып, андан алган эт өтө экологиялык тараптан таза болуп эсептелинет. Андан тышкары топоз этинде темирдин курамы көп болот. Ошондуктан биз ундан жасалган азыкка топоз эти менен колдонуп өзүнчө бир азыкты жасап чыктык десек болот. Бул дагы студенттердин илимий иши. Жеңил өнөр жайы боюнча болсо, азыр укканыңардай композициялык материалдар. Мисалы, булар базальттын негизинде иштешет. Базальтты кантип киргизет, базальтты кошулган кандайча составы менен кошулат, кандай кошулат. Консервалоо кафедра технологиясынын илимий эмгектери менен тааныштыра кетсем, биздин кафедра өсүмдүк чийки азыктарын иштетүү боюнча көп алектенебиз. Жалпысынан 10 окутуучу мугалимибиз бар, алардын арасынан 4 техника илимдеринин кандидаты, 3 биздин университеттин профессору, доцент, жөнөкөй окутуучулар, ошондой эле улук окутуучулар бар. Биздин илимий темабыз ошо чийки өсүмдүк чийки азыктарынан баягы узак убакытка сакталуучу тамак аш азыктарды иштөө болуп саналат. Баягы консервалоо технологиясы алгач баягы көпчүлүгү консервалык банкадагы тамак аш азыгын элестетет, бирок андай эмес. Консервалоо менен көп тамак аш азыктарды алса болот узак убакытка. Окуу практикалык борбордо биздин кургатуучу өзүбүздүн линиябыз бар. Ал жерден мынандай жакшынакай тамак аш азыктарына даяр концентраттар болгон, кургатылган пияз, кургатылган перец, кургатылган морковка, сабиз, ошондой эле кургатылган мөмө жемиштери дагы бар.
ошо алманы кургатабыз, өрүктү кургатабыз, буларды баягы компот алуудагы көп колдонула турган азыктар. Ал жерде жөн эле кургатууга басым жасабастан ошол тамак аш азыктарынын коопсуздугуна да сөзсүз көңүл бурулат. Ал жөнүндө коллегам ошо Дарья Абласановна да кенен айтып берет. Андан сырткары биз көбүнчө өндүрүшчүлөр кайрылган суроолор боюнча да иштейбиз. Ошо жакын арада эле бир өндүрүшчүбүз бизден Кыргызстанда өндүрүлгөн жаңгактардан жана ошондой эле кургатылган жемиш азыктарынан жакшынакай кондитердик азыгын иштеп берүүнү суранган. Биз азыр 5 түрүн иштеп чыктык. Бул жерде фруктово-ореховый батончик деп коебуз. Азыркы учурда биз уже патентке берип, буюрса ошо өзүнүн убакыты келди, патентке алган атабыз. Бул өндүрүшчү азыр ишке киргизет. Биздин баягы өзүбүздүн улуттук тамак ашындагы ошол эле 5 бармакты дагы иштеп чыкканбыз. Бүгүнкү күндүн эң негизги талабы бул базарга чыккан тамак аш сөзсүз түрдө коопсуз болуш керек. Бул боюнча биздин кафедрада өзүнчө бир адистик бар. Ошол тамак аштын коопсуздугу боюнча адистерди даярлайбыз. Биздин бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы бардык тамак аш ишканаларында эмгектенип жатышат. Ошол жердеги коопсуздук шарттарды түзүшүп, мына бул эле ушул тамак аштын сөзсүз түрдө сактоо мөөнөтүн узартыш керек. Бул боюнча иш аракеттерди жасайбыз. Ошол эле буларга ылайыктуу кутучалардагы коопсуз болуш керек. Бул боюнча иштерди биздин кафедрада жасалып атат. Ошону менен бирге биз болсо азыр күн нурун колдонуп, ошол күн нурунун энергиясы менен кургатуу аппаратын коюлган биздин окуу борбордук практикалык борбордо. Ошонун жардамы менен дагы биз ошол жапшылчаларды кургатып, ошонун тамак аш баалуулугун сактап, ошолорду өндүрүшчүлөргө үйрөтүп, өзүбүздүн студенттерге үйрөтүп, алар даяр болуп, ушул тамак аштын баардык баалуулугун сактоо менен бирге кардарга жеткиргенге аракет кылыш керек. Мына ушул иш боюнча иштеп атабыз. Тамак аш коопсуздугунун стандартын ошол өнөр жайына киргизүү боюнча биз жакшы проект утуп, биздин кафедрага $50,000 лабораториялык аспаптарды алдык. Ошонун жардамы менен өндүрүшчүлөр да келип окушат бизге, студенттерибизди да окутабыз. Аягында ушул Кыргызстандын айыл чарбасын кайра иштетүүдө биздин салымыбызды кошуп атабыз азыркы күндө. Кафедрага көп учурда жеке ишкерлер бизге кайрылышат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыр биздин Кыргызстанда мындай кичинекей өлчөмдөгү жеке ишкерлердин саны аябай көбөйүп атат. Алар түшүнүп атат, технологдор жок, ишти алдыга жылдырыш кыйын экендигин. Ошол себептен алар бизге кайрылуунун негизинде биз мындай бадрак деген продукцияны жасаганбыз. Бул гүл азык, буудайдын негизинде жасалат. 2010 жылдан бери өндүрүштө үзгүлтүксүз чыгып жатат. Мунун курамында буудай, анан тамак аш эле азыктар, эч кандай боёктору же болбосо консервант кошулган эмес. Ушул биз жасаган илимий эмгек практика жүзүнө ашып, биздин рынокто өзүнүн ордун таап жатат. Ошондой эле ал продукцияга мындай патент алганбыз, разработка кылып. Азыркы учурда абдан көп продукциялар жасалып жатат. Соктор, джемдер, гүл азыктар. Анан биздин кафедрадагы мына азыркы жаңылыктарыбыздын бири же ушунун үстүнөн биз аябай көп кызыктар болуп иштеп атабыз. Биздин студенттер дагы өзгөчө кызыгуусу жаралып атат да. Бул чипсы, фруктовый чипсы деп коет, же болбосо алманын негизинде, тиги ашпурттун негизинде жасап атышат. Натуральный, потому что себеп дегенде бул жемиштердин өзүнүн дагы канты бар. Ошол канттын негизинде эле татынакай чипсылар жасалып жатат. Биз ошо магистрларды да даярдайбыз. Бул магистрлар ошо өндүрүшкө
жөнөкөй эле өзүнүн баягы көндүм ыкчам немелерин колдонбостон ошо илимий жагындагы жаңылыктарды киргизгенге алар ошол деңгээлде да даярдалыш керек. Анан биз көбүнчөсү ошо аларга илимий темаларды иштеп чыгууда өндүрүшчүлөрдүн сөзсүз түрдө баягы каалоосун эске алып ошолор менен чогуу иштешип, алар көбүнчөсү да ошо өндүрүштө өздөрү иштейт, ошол өндүрүшкө пайда алып келгендей кылып темаларын иштеп беребиз. Анан биздин лабораторияларда дагы ошол баардык мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлгөн. Дагы бир жакшы нерселерди айта кетсек, баягы өздөрүнүн биз баягы теманы өзүбүз эле иштеп бербестен өздөрү дагы алар дагы ошо каалоосун айтыш керек. Бул жерде мисалы үчүн баягы илгертеден келген гүл азык деген тамак аш азыктарыбыз бар. Бул жерде тайдын кургатылган эти жана ошондой эле курут колдонулган. Бул дагы бизге азыр жаңылык деп айтсак болот. Эми ошо өндүрүшчүлөр келип кээде өздөрү баягы мүдөөсүн айтышат, биз аларды чечип берүүгө даярбыз. Ошон үчүн биздин илим баягы жөн эле полка түрүндө калып, полкада баягы диссертация же иш түрүндө калбастан ошону колдонгонго да аракет кылабыз. Андан тышкары биздин студенттер заңза ун азыгын чыгарып даярдашкан. Эмне мындай карасак, бул заңза элге көнүмүш болуп калган эле тамак. Элдер заңзаны тааныйт, бирок өзгөчөлүгү бул сары майга жасалган да. Бул сары май заңзанын мөөнөтүн чоңойтот. Өзгөчө бул жерде биз кондитердик азыктарды жасап чыкканбыз, өндүрүш. Бул жерде болсо ашкабак менен сабиздин соогу колдонулган. Микро-макро элементтердин топтому болуп эсептесек болот. Биз таттуу соус даярдаганбыз. Бул таттуу соуста абрикос ширеси менен имбирди аралашмасына куркума кошконбуз. Өзүңүздөр билесиздер, имбир деген адамдын иммунитетин көтөрөт. Андан тышкары куркума бул кальцийдин топтому болуп эсептелинет. Биздин студенттер өзүнчө карвинг жасашкан. Бул карвингде көптөгөн жашылчалардын топтому абдан кооз кылып кезишип, өзүнчө гүл кылган. Билесиздер, бул жерде жүзүм, алма, курма, жашылча карвинг букети деп койсок болот. Андан тышкары ал кафедра пред-апорте деген система менен алар деген кийимдердин коллекцияларын чыгарышат. Студент, ар бир студент защитага чыкканда эң кем болгондо 3 неме чыгарат, 3 коллекция, 3 дештен турган коллекцияны чыгарат. Бул коллекциялардын студенттердин өзүнүн илимий разработка, мугалимдин илимий разработка билгендерин дагы илимий изилдөөлөрүн ошол жерден кошушат да. Эң сонун илимий мындай өздөрүнүн перспективасын көрсө, анан кийин илимге кызыгышат да. Ушул жерде илимий совет, баягындай аспирантурага кирген жаштар деген илимге тартылып атабы же? Жаштарыбыз аябай эле тартылып атышат илимге. Технологиялар боюнча сиз айткан технология факультетинин негизи темалары боюнча өздөрү биздин бүтүрүүчүлөрүбүз деле келет, ошондой эле сырттан да аспиранттар келет. Алар деген мисалы азыр магистратурабызда 60 магистрант, аспирантурабызда 15 аспирант. Очный кириши, очный да, заочный да бар. Ошол Казакстандан да келишет, бизден да бар. Тамара Шашенкуловна, дагы бир суроо да. Ар кандай илимий ачылыш болобу, же кичинекей эффект болобу, ошону илимий журналдарга жарыялоо маселеси, илимий методикалык куралдарды, теги эле окуу китептерин кыргыз тилинде, орус тилинде чыгаруу маселеси факультетте кандай? Мына 4 кыргыз тилинде окуган группа бар. Кыргыз тилинде группа бар, Группа бар. Биринчи курстан баштап өзүбүз ошону пропаганда жасап, ошолорду уюштурабыз, ошол группаларда анан кийин окутабыз. Ал группаларга сөзсүз кыргыз тилинде чыккан китептер керек. Ошон үчүн улам келген дисциплина уже китеп даярдап турабыз. Авторлордун атын атап койсоңуз. Биринчиден мисалы деген мына Тамабаева Бибигүл Сүлейевна, эт жана эт технологиясы деген чоң, он басма табактан чыккан чоң китеп, окуу китеби. Так, мына өсүмдүк чийки азыктарынын кайра иштетүү технологиялары, мына Баткыбекова, Журупова, Стамбекова, бүт ушу факультеттин профессорлору. Эт азыктарынын технологиясы, ушундай эле китеп сүт жана сүт азыктарынын технологиялары, ушундай китептер. Эң сонун китептер булар Кыргызстанда жок, өзүбүз чыгарып атабыз.
илимий иштерге биздин мугалимдерибиз аябай эле жакшы көңүл бурушат. Аспиранттар, мугалимдер, соискательдер баарыбыз, студенттер баарыбыз уюшуп эле ошол жерде илимий иш чогуу жасалбай болсо бир кишинин колунан келбейт да. Ошо биздин Кыргызстандын өзгөчөлүгү болгон сүт чарбасын, эт чарбасын илимий жолго коюудагы эмгегиңиз мындан ары дагы арта берсин. Рахмат сизге. Бүгүнкү Илим жана турмуш теле берүүбүздүн алкагындагы берүүбүздү сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.